Кудайдын чакырыгы 3 январь. Акылмандык жөнүндө сөз кылгыбыз келди. Мектептен алган, университет, колледжден алган билим тууралуу эмес, акыл тууралуу эмес, Кудайдан, жогорудан келген акылмандык тууралуу. Кудайдын сөзү мындай дейт: кимиңерге акылмандык жетишпей жатса, баарына беришендик менен жемелебестен берген Кудайдан сурасын, ага берилет. Бул сөздөрдөн биз чыныгы акылмандык бул Кудайдын белеги экенин билебиз. Ооба, билим алабыз, акылга толобуз. Бирок жогорудан келчү акылмандыкты Кудай жүрөгү ал үчүн ачыктарга берет. Жогорудан келген акылмандык адамдык акылмандыктан айырмаланат. Ошол тууралуу жазуудан окуп кетсек, ал эми асмандан келген акылмандык баарынан мурун таза, андан кийин тынчтыкты сүйүүчү, момун, тил алчак, боорукер, жакшы жемиштүү, калыс, эки жүздүү эмес. Жогорудан келген акылмандык эч качан өзүнүн пайдасын көздөбөйт, күнөөнү актабайт, тынчтыкты жана гармонияны сүйөт, чындыкты көргөнгө жардам берет, кыйын учурларда күчтүү. Көп учурларда биз көйгөйлөрдү өз күчүбүз менен чечкибиз келет, талашабыз, тартышабыз, шектенебиз. Бирок жогорудан келген акылмандык мындай дейт: мага кайрыл, сага жолду мен көрсөтөм. Жогорудан келчү акылмандыкты ким ала алат? Кимге акылмандык жетпей жатса, сурасын, дейт Кудай. Демек, сураган адам ала алат. Өзүбүздүн акылыбыз жетпесин моюнга алып, Кудайдан келе турган акылмандык баарынан жогору экенин моюнга алып сурасак, баардык кырдаалдардан ал чыгарат. Акылмандык менен чыгарат. Адамдык акылмандык убактылуу чечим чыгарганга жардам бериши мүмкүн. Жогорудан келген акылмандык болсо жүрөктү тынчтыкка, чындыкка жана төлүк өмүргө алып келгенче